Мен Азамат Акелеев Промотанк изилдөө компаниясынын жетекчиси болуп иштейм. Бизде ушул изилдөөнү Жарандар институт, интернет политикасы боюнча институт менен чогуу алып бардык. Азамат, айтсаңыз, анан коррупция бар бекен ушул тармакта, коммуникация тармагында? Эми албетте коррупция жок дегенге айтуу кыйын, бирок биздин изилдөө ушул коррупциянын бардыгы же жоктугу эмес, коррупцияга шарт барбы же жокпу деген суроого жооп берет да. Бул мындай узак мөөнөттүү долбоор. Анткени деген бул эгерде шарт бар болсо, демек коррупция бар деген сөздү камтыйт да. Ошон үчүн анан бул бир фактор. Экинчи фактор ушул салыштырмалуулук да. Эгерде кандайдыр бир өлкөдө мындай ачыктык, маалыматтын ачыктыгы бар болсо, демек ошол коррупцияны жоюуга шарттар көбүрөөк бар. Демек башка өлкөлөр ал жактан артта калып калышы мүмкүн жана конкуренттик өзүнүн кандайдыр бир сапаттарын жоготушу мүмкүн деген сөздү алып келет да. 5 өлкөдө жүргүзүлүптүр, ошондо 6 өлкөдө. 6 өлкөнүн ичинен кайсынысында көбүрөөк шарт бар деп айта аласыз? Эми азыр бүгүнкү күндө Арменияда көбүрөөк, эми коррупцияга шарт азыраак дегенге мындай алып келип атат жыйынтыктар. Анткени ал жерде мына ачыктык бар, ал жерде мындай процедуралар, институционалдык кандайдыр бир шарттар түзүлгөн ошол коррупцияны азайтууга. Андан кийин Кыргызстан болуп атат, гeo субиндекстер боюнча. Демек бизде да ушундай ачыктык, анан жанагы коомдук талкуулар бар. Жана мындай институционалдык шарттар түзүлгөн, ошол эле регулятор мындай салыштырмалуу түрдө мындай көз карандысыз ушундай сыяктуу факторлор болгонуна жараша ошо бизде дагы рейтинг көбүрөөк чыгып атат. Эми албетте бул биринчи рейтинг болгон үчүн мындай кемчиликтер бар. Биз ошо кемчиликтер болгон үчүн ушундай эмелерди, талкууларды жүргүзүп, ошол комментарийлерди чогултканга аракет кылып атабыз. Бүгүн эксперттик түрдө комментарийлер, бирок ошол эле убакта ушул рейтингди мында ошол эмени кырдаалды жакшыртууга биздин гана өлкөдө эмес, ошол бүткүл Евразия чөлкөмүндө кырдаалды жакшыртууга, анан мамлекеттер мына бири-бирин салыштырып көргөнгө ошол эле регуляторлор бара-бара ошо өзүнүн мамлекетинде мындай эмени ситуацияны жакшыртууга алып барганга аракет этет. Жыйынтык боюнча кыскача кантип айтып кете аласыз? Эми жыйынтык боюнча бүгүнкү күндө мындай бул биринчи иликтөөлөрдү кандай кыскача айтсак болот? Бүгүнкү күндө бул биринчи рейтинг болбойбуз, мындай биринчи ирет жүргүзүп атабыз. Анын ошол көп убакыт методологияны иштеп чыгууга сарптадык. Анан эми эмкиде да ушундай алып кетүүгө аракет кылабыз. Муну ошол эле коомдук жарандык активисттер, мамлекеттик органдар, бизнес ушул тармакта иштеген бүткүл эмелер ушундай инструмент катары колдонуп, ушундай жакшыртууга, шарттарды жакшыртууга, интернеттин мындай баасы, анан сапаты жакшы болгонго мындай жөнөкөй кардага ошол керек да. Ошого алып келгенге мындай конкуренттүү, атаандаштуу, мындай атаандаштык жакшы өрчүгөн чөйрө түзүлүш керек. Ошонун ушундай чөйрөнү түзүүгө бул бир курал да, индекс. Чоң рахмат.